Күндөлүк турмушубуздун бир бөлүгүнө айланган ар бир нерсе келечегибиздин кандай курулаарын аныктап берет. Айталы сиз ар күнү кеч уктайсыз, демек жакынкы эле жылдары жүрөк ооруга же кант диабетине кабылышыңыз мүмкүн. Андан сырткары досторуңузга салыштырмалуу бат картаясыз. Андыктан өзүңүздөгү ар бир нерсеге өзгөчө көңүл буруңуз. Биздин жашообуз пайдалуу жана зыяндуу адаттардын жыйындысынан турат. Зыяндуу адаттарыбыз көбүрөөк, анан пайдалуу адатты калыптандыруу эң кыйын нерсе. Бул үчүн ошол адаттын сизге канчалык зор пайда алып келерин факт түрүндө өзүңүзгө далилдеп беришиңиз керек. Мисалы, 24 саат бою оозуму таза сактайын деп өзүңүзгө убада берчү болсоңуз, ооруп калышыңыз мүмкүн болгон жүздөгөн оорулардын алдын алган болосуз. Андыктан ушул убаданы азыр эле бериңиз жана бүгүнкүдөн аткарып баштаңыз. Бул үчүн болгону щетка жана пастаны бирге алып жүрүшүңүз керек болот жана ар жолу тамактангандан кийин 5 мүнөт таза болуш үчүн 10 мүнөт оозду жууп коюш керек болот. Ошондо өйдөдө айткан пайдага жетишесиз. Анан ар бир адатты калыптандыра баштаганда башында кыйын болот, бирок акырында ансыз жашай албай каласыз. Пайдалуу болгон болсо маалымат сөзсүз түрдө өзүңүзгө сактап алыңыз, комментарийге пайдалуу деп жазып коюңуз, эң жакын адамдарыңызга бөлүшүңүз.